Саламатсыздарбы? Кайрадан эле биздин сүйүктүү балдарыбыз жөнүндө, орун басарларыбыз жөнүндө. Жакында эле биздин областтардын бирине алыскы сапарга чыгып калдым. Анан эл катары таксиге отурганга туура келди. Алдыма бир улуу эле апа өзүнүн небереси менен отурушту. Анан кесибим психолог болгондуктан байтор мен негизи аябай байкоо жүргүзгөндү жакшы көрөм. Анан алар алдымда отуруп бараткандыктан экөөнүн сүйлөшкөнүнө, бири-бирине болгон мамилесин карабайын десем дагы көңүлүмдү бурдуртту да. Бир нерсени байкадым. Негизи эле мен билем тайэне, таэта, чоң эне, чоң аталар неберелери үчүн үзүлүп түшүп аябай жакшы көрөт эмеспи. Бирок мен көргөн көрүнүштө ал кызды улам чоң энесиби, тайнесиби сураган жокмун. Уруп согуп, ар кандай жаман сөздөрдү айтып, чымчып, жаман көзү менен карап, кыскасы жолдо катар кызды аябай бир жемелеп барды да. Бирок таң калыштуусу ал кыз дагы ошол нерседен көңүлү калып калбай, кайра эле тайнесине жабышып, кайра эле кучактап, негизи бала деген эгер кечил болсо же балдарыбыз бир нерсени бат эле унутуп калбаса анда мен ойлойм көп балдарыбыз бизди карабай кетмек да. Анан аябай баланын тазалыгына таң калдым. Бирок мен бул жерде эмнени айтайын деп турам. Негизи ал апанын бирден бир кайра кайталган сөзү тынч отура аласыңбы, деги жаның тынабы сенин, деги сүйлөбөй отура аласыңбы деген талап болду да. Анан мен ойлондум. Деги эле чоңдор, эгер жакшылап ойлонуп көрсөк, биз баланын табиятына каршы нерсени көп талап кылат экенбиз. Бала болгон үчүн эч качан тынч отура албайт. Бала болгон үчүн сүйлөбөй кое албайт. Бала азырынча өзүн көзөмөлдөгөндү, өзүнүн эмоциясын башкарганды, ал денеси эмнени талап кылып атса, ал жан дүйнөсү эмнени талап кылып атса, ошону аткаргыдай гана абалдагы бала да. Ошол себептен биз ата-энелер, деги эле чоңдор, келиңиздер бүгүндөн баштап ойлонуп көрөбүз. Мен балдарыман, балдарымдын күчү жетпегидей, же болбосо балалык табиятына каршы чыккан нерселерди талап кылып аткан жокмунбу? Бала кыймылдуу кезинде кыймылдаба, түз отур деп мисалы талап коюп, ошол үчүн жазалаганыбыз бул туура эмес. Андыктан келиңиздер бүгүн өзүбүздүн тарбиялоо ыкмабыздагы талаптарыбызга бир сыйра анализ кылып, кээ бир нерселерди тарбиялоо ыкмаларыбыздан чыгарып салганга аракет кылалы.